Мына кабагы туугандар. Көзү дагы кичинекей көзөн экен, башы чоң экен. Мойну, көкүрөгү. Туугандар, енчи бап. Өзү дагы енчи экен. Союз акабыздын өспүрүмү. Атасы Өзбекстанга кеткен дейт, акалары да катуу жараган дейт. Өзүмдүн энчи тайым эле стройка кылып атам дейт. Анда эмесе Союз аканы сөзгө салабыз. Ал Союз ака кандай аттарга барат, баарын айтып берет. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ака. Танчы экен. Буну маалыматын берсе экен өзүмдүн энчи тайымда. Энчи кылып карап жүргөм, чынында жакшы көрөм. Өзү жакшы нерсе. Анан баруудасы таза карабайыр жылкы. Өзүбүздүкү. Өзүбүздүкү 2 жашар. Ичип жеши, ден соолугу бүтү жакшы. Кароого жоош, мингенде деле жоош, анан урчурак, катуу чуркайт. Бу аталары кандай жараган? Бу акалары да катуу жараган дедиңиз. Бул атасы күчтүү ат болгон экен да, анан эми ата видеосу жок да, ошо акаларынын видеолору бар деп, ошоларын туура келип коштуруп коебуз. Энчи бул. Энчи нерсени сатыш кыйын, а? Ооба, эми баягы акча керек болуп, азыр ошого сатат турган деле нерсени деле. Жакшы. Бу толуп ама. Качан үйрөттүңүз, ака? Буну бир 3 ай ушундай болуп калды. Мингендечи. Анан мындай. Такшалып эле минилип атабы же кээге деле минип коесузбу? Кээге деле минилет, көп деле минбейтем, чоң аттардан бошо эле. Бирок азыр мындай токуп минем десең аттай эле туруп береби же? Ооба, аттай эле тура берет, токуп минсең жоош кароого. Көнгөн, а? Ага, көнүп калган. Жакшы. Салдырат кадимгидей. Туугандар, кыргыз жылкы экен, кыскасы. Мына жакшы аттарга барат дейт. Эми бир адам албалы, үмүттөнүп ат кылып карай турган нерсе бирок чынында. Мындай кийин өмүрү текке кетпейби? Жок, андай болот. Эми албетте жанагы тарбияны жакшы бериш керек. Бардык эле инсандын мээнети кайтсын. Жакшы ниет алат. Бул деле ошо өзү негизи көп эле жылкы үйүнө келип кетет. Ушуну энчи бап кылып алып калган экен. Кунан бою канча чыгат ака? Бою ушу 1.55 тегереги болсо, точно өлчөбөйдүм. 1.55 тегереги. Кыргызларга өтө сонун. Жакшы. Негизинен аттын пычымы күчтүү экен, буту колдору, чатка аяктары. Анан буту колу таза экен көрүнүп эле турат. Азыр жакындан дагы тартабыз. Анан акырында бааны айтайлы туугандар. Баа кандай болот? Баа жеңил эле болобу? Баа жеңил эле, өзүнө жараша эле. 180 миң кеми бар. 180 миң кеми бар. Жакшы. Чынында мынандай өспүрүмдөрдү табыш деле кыйын болот. Жакшы. Туугандар, эми телефондо дагы сүйлөшөсүңөр, өзү канчага келген. Бул деле сатылган убагында, жаштыгында. Бул деле жакшы пулга сатылган экен. Эми сатам дегенде баары бир мындай реально бааны койгусу келет да, сатарманча. Болду инем, эми кайтарып келчи, мына жакындан буту колун тартып көрсөтөлү. Мына кабагы туугандар. Көзү дагы кичинекей көзөн экен, башы чоң экен. Мойну, көкүрөгү, буттары түз экен. Бияктары кара бияктар экен. Ишик жок, сыйрылган. Тебеленген жери жок экен. Жириктери. Союз ака, бу баа кандай? Реалдуу эле баа койдуңузбу? Баа жөндүү ба, өзүнө жараша. 180 миң кеми бар, жакшы эле. Эми кулунда алынганда. Тайында мен деле жакшы пулга алгам буну, үмүттөнүп ат кылам деп, эми баягы кичине тыйын керек экен, ошого сатып атабыз. Жакшы. Ичип жеши, ден соолугу, буту колу баары таза. Мындай дың экен, тай, а? Дың, үмүттөнүп карай турган
ат болот Кудай кааласа. Жакшы. Кандай максатта чыгарып аткан болсоңуз, жакшы сатып, атты сыйлаган адамга берип, акчасын дагы жакшы, ошо кандай ишке жумшасаңыз дагы берекеси менен берсин ака. Мына маалымат ушундай болду. Чала бересиңер. Союз аканын номери экранда. Мындан мурун дагы бир өспүрүмүңүздү чыгардыңыз эле. Бул кайсыл жака саттыңыз аны? Үчөөнү чыгарган болсо экөө Казакстанга кетти, бирөөсүн Өзбекстанга алып кетишти. Бул энчи. Бул энчи энчи. Жакшы. Насибинче болот, а? Насиб. Биз себеп бербиз. Ассаламу алейкум. Рахматуллахи ва баракатух. Мына келген адам бирок чынында жактырат.